Айба. Так, Айбада жок. Эрмек бере бергиле, андан кийин Умму. Салам алейкум байкелер. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо болуп жатат. Бир 3 жума мурун ВНЖга тапшырдым эле. Так. Тапшырып атканда документтерим баардыгын кабыл алды и штрафтарымды карай баштады да. Штрафтарымды караса, менин штрафтарым бар экен, вот именно машинадан келген штрафтарым бар экен да. 1,5 жыл ичинде 18 штраф бар экен. И менден сурады да, как следующийга чейин запрет койбоду депчи. Штрафыңар көп экен деп. Мен эми кызык болуп атат да, ошо рассмотрение убагында мага ВНЖ бербеле запрет басып койбойбу деген суроо болуп жатат да. Биринчиден ВНЖдан отказ кылышы мүмкүн, экинчиден запрет коюп коюшу мүмкүн. Потому что мен постоянно эле айтам, например, кыргыздар ошондой штраф алганда эле эртеси күнү эле баягы чоң спискке түшүп кетпейт. Аны да ошентип бир сотрудник отслеживать этип, баардык протоколдорду толтуруп, постановление чыгарып, анан чоң спискке салышат да. Ошондуктан эми сени текшерип туруп, возможно, сени чоң спискке салып коюшу мүмкүн. Сен на каком основании немеге тапшырып аттың эле ВНЖга? РВПнын квота менен алган элем. Анда аннулировать этип жүрсө, анда, к сожалению, сен Россияда жүрө албай калат экен. Анда кеткенге туура. Потом обжалование кылсам болобу ошону? Обжалование кылсаң, эгерде сен тигиреки аялың же атаң энең гражданин России болсо, обжаловать этсең, это еще шанс бар. Эч кандай гражданин Россия туугандарың жок болсо, шансың аз да. Утулуп калышы мүмкүн. Мисалы официальная работа деген недвижимосттер жардам бербейби? Эми это недвижимость, сенин атыңда ипотека барбы? Бар. Эми недвижимость будет основанием, но кандай десем, железобетонный гарантияны эч ким бере албайт да. Эгер вдруг ошого түшүп калсам, силер жардам бере аласыңар? Обжаловать эткенде жардам бере алабыз, но сеники 18 штраф бар экен деп атпайсыңбы, жанагы водительскийденчи. Ошолерди сен баардыгын обжаловать этип коюшуң керек эле да. Бир канчасын хотя бы. Ну ничего, там это, если неме болсо, там посмотрим. Биринчи, азыр пускай там рассмотрят, пускай там это решение какое-то там примут, и ошолердин негизинде анан иштесек болот. То есть ошондой случайлар бар да, то есть ПДДдан келген штрафтарды чорный спискке киргизген, 90%, да, 90% мына биздин чорный спискте жүргөндөр жалаң ошо ПДДнын айынан чорный спискке түшкөндөр да. Вот Кыргыз Республикасынын граждандарына айтабыз, вообще өзүңөрдүн намыңарга, именно ошол правага штраф албагыла. Эгерде машина алсаңар, өзүңөрдүн атыңарга каттабагыла, потому что машинага түшкөн штраф будет считаться как штраф вот этого гражданина Кыргызской Республики десек, ну, не слушается, укпайт да кишилер, к сожалению. Мен деле буга чейин ойлоп келиптим да, алар эсептелбейт калыпчы, көрсө алар административный правонарушение болуп эсептелет. Вот жүрө баратып красный светтен өтүп кетсең дагы, это штраф будет учитываться. Автобустан келип 2000 сом штраф алсаң дагы без этот билет. Вот это тоже будет считаться. А вот на всякий случай ошо жардам бере турчу юрист бар деп атасыңар го, бир эжеке, ошол номер берип коесуздарбы? Хорошо, немеден кийин, эфирден кийин жазсаң, мен номерди чыгап коем. Буну кимге жазып коеюн? Куатка жазып кой. Хорошо, макул, рахмат чоң. Жооптор бериңиздер. Assalomu alaykum. Ruxsat bo'lsa silovni. Baglar. Алейкум ассалам. Айба берерми? Чалып атылам ага. Эки суроом бар эле. Бу жерде карындашым келип границадан загранпаспорт менен өтүп, регистрация баарын ошо менен кылып, загранпаспортун жоготуп алып атат да бияктанчы. Ошону эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Москвадабы? Ооба, Москвада. Посольствого барып, жаңы загранпаспортко тапшырып койсоңуздар болот. 1,5 айдын ичинде жаңы загранпаспорт келет. Регистрация кылды да, туура айтамбыз, Айба сиздин айтууңуз боюнча. 3 айлык регистрацияны кылды. Анан ошо кылып жумушка кирем деп, ошо нары бери кылып аткан убакта эметип кетти, паспорту жоголуп калды. ID карты менен барса, тиги регистрацияда сериялары башка экен деп жумушка албай койду. Да. Посольстводан жаңы неме келгенден кийин, жаңы паспорту келгенден кийин кайра барып, ошол райондун миграционный службасына регистрация миграционный картанын данныйларын өзгөртүрүш керек, жаңы паспортко өткөзүш керек.
албы. түшүнүктүү посольство бүтөт экен. Анан экинчи эми сиздин личка номериңизди кандай эметсе болот? Сизге бир өзүнчө юридический жагынан бир же жардам сурайын деп элем, же ушул совет алайын деп элем, ошондой бир эмелерим бар эле да. Хорошо, Кубатка жазып койсоңуз Кубат берет. Рахмат байке. Хорошо. Уланбек Жуманазаров бергиле, андан кийин Умму. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен монда суроом бар эле. 2018 или 2019 Новосибирде штраф алганмын да. Грузовой машинадан. Аны мени жанагы без номера деп туруп жазып койгон грузовой машинаданчы. Номер грязный деп жазгандан сотко ашып кеткен. Бирок аны төлөгөн эмесмин. Былтыры Татарстанда милиция жол кызматкери тосуп, ошону айтты, ушундай 5000 штрафың бар экен сенин. Ошондой деди. Ошону кантип каерден төлөсөм болот? Сиз ошол эки жол кызматкеринен эле айтпайт белеңиз. Мага азыр реквизиттерин чыгарып бер, мен төлөп коеюн ошол экен деп. Сиз азыр деле ошо любой гаиге барып эле, өзүңүз эле жолдон токтотуп эле, гаилер текшерип турат го. Ошол экинде менин төлөнбөй калган штрафым бар экен, мен недавно уктум, жакында эле уктум. Ошонун реквизиттерин чыгарып берип койгоч, пожалуйста, мен төлөп коеюн десеңер, чыгарып берет. Неме, рахмат, бул биринчи суроону алдым неме. Экинчи суроомо мен 10 000 жана кредит алган элем, ушул канча пайызга чейин көбөйүп кетиши мүмкүн? 3 эсеге чейин көбөйүшү мүмкүн, 30 000 сомго чейин. Эгерде мен азыр буну төлөбөй чыга турган болсом, сразу эле кармайбы? Төлөбөй чыга турган болсоңуз, эми азыр срогун билиш керек. Срогу азыраак болсо эч ким деле кармабайт, бирок кийин алар сотко берсе, соттун решениясы чыкса, сизге эле минус түшөт да. Жана көрдүңүзбү, мындан мурунку эле бизге суроо берип аткан жигит ошол экинтип штрафын төлөбөй чоң списокко түшөм деп азыр кылдынуучунда турат. Сиздики уже бир штрафыңыз бар экен. Азыр бул кредит боюнча судебный решенияңыз чыкса, экинчи болот дагы ошону менен салам алейкум чорнога түшөсүз. Ошон үчүн эми кредитти 10 000 рубль экен. Мен мындай неметпейм. Конечно, бул кредит өзү арам, өзү жакшы эмес нерсе. Бирок бирөөдөн алган аманатты төлөп коюп кетиш керек. Алда бирөөнү акча. Былтыры текшерткенде 25 деп көрсөтүшкөн да. Анан менин картаман өздөрү автоматически алып койгон экен. 7000 5000 7000 ушундай акча алган эсимен чыгып атат. Ошол боюнча мен картага акча салбай койдум. Азыр эми төлөйүн десем, каерге барып төлөштү билбей атам. Эмнеден алдыңыз эле? Кайсы фирмадан алдыңыз эле? Немеден? Золотой Коронадан эле телефон аркылуу эле алгам. Золотой Коронанын офиси жок. Золотой Коронанын немеси бар, жанагы обращение, ушул эки граждандардын обращениясын алган өзүнүн сайтында немеси бар, формасы. Ошол жака кирип туруп эле Страна Экспресс деп чыгат. Ошол жерге эле кат жазасыз, мен баланчамын, канча карызым бар, чыгарып бергиле десеңиз, чыгарып берет. Реквизиттерин бергиле десеңиз, реквизитин берет, ошол жерден төлөп чыгат. Ал сотко өтүп кетсе, судебный решение чыкса, сизге эле минус болот. Түшүнүктүү, рахмат иштериңизге. Эмес? Умму бергиле, салам. Саламатсызбы, Мирлан байке, Кубат байке, жакшысыздарбы? Саламатчылык. Мен ошо көптөн бери эле суроо берейин деп эле бүгүн убактым келиптир да. Эме боюнча сурайын дедим эле, ушул элдин көбүнчөсү эле ушул ГПХ боюнча жакшы түшүнбөй атышат да. Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз, мен жакында эле кирди чыкты кылып келдим да. 3 күн болуп калды. Анан кечээ күнү регистрацияга турдум. Анан СНИЛС НННди алып элекмин. Анан ошо ГПХ СНИЛС НННди алгандан кийин ГПХга турсамбы деп даярданып атам да. Анткени мен балдар менен иштебейм, үйдө эле отурам, күйөөм таксист болуп иштейт да. 3 балам бар, майда. Анан алар менен иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок азыр. Азыр ошо тынч жашаш үчүн баягы ГПХ ачтырып алсамбы деп аткам да. Туура ойлоносуз, туура чечим. Анткени Россия Федерациясында эми түшүндүрүп берейин. Кыргыз Республикасынын жарандары келгенде, обычно биз жанагыдай организацияларга иштейбиз. Туура айтамбы? Кафе, мафелерге иштейбиз. Алар организация.
90% мурун ошо трудовой договор менен иштейт элек. Андан кийин азыр ошол эки кафелер, организацияларда налогтон качыштын айласын издеп калышты. Анан Россия Федерациясында закон чыккан 2022 жылы. Бул иностранный гражданин Кыргызской республики только өзү самозанятость ачып, өзү налогторун төлөп, физический частный киши менен деле договор түзсө болот деген положение чыккан. То есть бул гражданско-правовой договор деген бул гражданин Россия менен частный киши менен түзүлгөн договор. То есть частный киши сизди жумушка алып атат, айтып атат, мына сен менин үйүмдү жыйнап турасың, жумасына 2 жолу келип, мен ошондой айлык төлөп берем деп. И бул дагы Россия Федерациясы айтып атат, ушундай трудовой договор түзсө дагы, гражданско-правовой договор түзсө дагы бул законно деп атат. Так что гражданско-правовой договор деген ушул. Анан гражданско-правовой договор түзгөндө жана көпчүлүгү самозанятость ачып атат, самозанятость менен гражданско-правовой договорду чабыштырып атат. Гражданско-правовой договор деген бул сиздин жанагы регистрацияны узартууга негиз болчу договор. Түшүнүңүзбү? Ал эми самозанятость деген бул налоговый режим. То есть сен ошо гражданско-правовой договор менен договор түзүп, айлык алып, анан ал айлыгыңды сен налог төлөшүң керек да. Налогду сен барып ай сайын налоговый органга барып төлөбөйсүң. Түшүндүңбү? Сен ошо самозанятость ачасың, ошол жерден мой налог деген приложение скачать этип, ошол жерден эле төлөп кой деп атат. Налогко келбестен эле. Түшүндүңүздөр? Анан көпчүлүк кыргыздар мен жакында эле аябай ушундай немелер болду. Биз самозанятость ачып эле ошо менен налог төлөп жүрөбүз. Болду, регистрацияң самозанятосттун негизинде узарбайт. Түшүнүңүз? Бул самозанятость деген бул сен налогуңду төлөй турган эле приложение. Гражданско-правовой договор бул регистрацияңды узартат. Так что гражданско-правовой договор деген ушундай нерсе. Ошол мен кошунама орус жаныбарына регистрация турдум. Жанымда эле жашайт да. Бирок биздин үйгө өзүбүздүн үйүбүзгө коюп бербей койду, анткени документим под залогдо деп. Мен бизнес кылам, залогдо документим мен коюп бере албайм деп койгон эмес. Бирок мен кошунама койдурдум да регистрациягачы. Туура, жакшы. Анан ошол эле үйгө мага мага ГПХ ачып бербейсизби десем макул болуп атат да. Ошол эле адамчы. Жакшы, эгерде ошо гражданско-правовой договордун бир моменти бар, то есть гражданско-правовой договор түзүлгөндө сен ал гражданско-правовой договор мына ушул орус менен биз экөөбүз гражданско-правовой договор түздүк деп, сен тигиреки миграционный службага билдиришиң керек, кулактандырышың керек. Уведомление жөнөтүш керек. 3 күндүн ичинде ошол эки уведомление кылыш керек. Анан эми мына гражданско-правовой договордун дагы берки жанагы уведомлениянда көп кычкылар бар. Эгерде ошол орус гражданин сага хорошо жазап берем деп макул болсо, экөөңөр кандайдыр бир моменттерин түшүнбөй атсаңар, ошол Кубатка ошо эфирден кийин жазсаңар, Кубат ошол экени түшүндүрүп берет. Эгерде түзө албасаңар, биз жардамда беребиз. Ошол Нурлан байке негизи баягы суммасын көргөз керек турбайбы? Мисалы мен ал үйгө мен домработница деп жазайын деп атам да. Ал жерге чисто символический эле, мисалы үчүн 20 миң, 30 миң рубль деп эле көргөзүп койсоңуз болот. Единственный ошо мисалы үчүн 20 миң рубльдан сиз 1000 сом айына налог төлөйсүз. Да жеңил эле да, нормально эле да. Ооба, ал ошол тил жазачу адам өзү эле баягы госуслуги аркылуу эле онлайн түзүп койсо болот да, э? Оңой элеби? Жок, онлайн түзө албайт. Онлайн жана уведомление жибериш мүмкүн. И то там ошол эки онлайн уведомление беришти. Ошол орустун электронно цифровой подпись дегени бар, ЭЦП деген. Ошонусу болуш керек. Анда биз кандай кылабыз? Анда биз экөөбүз каяка барышыбыз керек мисалы? Жок, сиздер ошол эки жана гражданско-правовой договорду түзүп алып эле, ошол орус эле барып, ошол өзүлөрүнүн районуна жана УБМге атайын күн бар. Прием уведомления о заключении трудового договора деген атайын күн бар. Ошол күнү барып эле берсе эле ошол жерде печать басып эле берип коет кайра. Анан ошол менен бүтүп калабы, болобу? Ошол менен эле бүтөт, болду. Анан мен мой налогдон эле налогумду төлөй берем. Өзүлөрү чыгарып берет да суммасын, э?
Ал тигиден сиз жок өзүңүз мисалы үчүн сиз ошол жерге карта байлайсыз. Картага мисалы үчүн жанагы сиз көрсөткөн 20 миң сом акчаны саласыз. Ошол жерде новая продажа деген кнопкасы бар. Ошону басып койсоңуз эле анан акча бир ошол картадан салып туруп эле чыгарып албаш керек. Ал картага бир 10-10 числода саласыз. Бир 20 числого чейин чыгарбашыңыз керек акчаны. Түшүндүңүзбү? Жанагы ошол новая продажаны ошол 10 числода акчаны салып туруп басып койсоңуз, 2-3 күндүн ичинде сизге налог эсептелип ошол жерге налог к оплате деп чыгып калат. Ошону төлөйсүз, сохранить дегенде чегин сохранить этип коесуз да калган акчаны чыгарып аласыз. Мен ошо андан көп эле акчалар болуп турат да, анткени мен ошол картага акча чогултам да. Үйдүн акчасы. Ким желательно ошол мой налогго мына пайдаланбаган жаңы карта ачып байлаш керек. Потому что эгерде сиз ошол картаңызга көп акча салып, анан ошол экен айлансаңыз, ал мой налогго байланган карта болсо, тиги налоговый көрөт дагы, ошол акчанын баары сиздин доходду эсептеп, ошол экинден сизге налог эсептеп коет. Анда башка ачыш керек турбайбы анда, ошол бир айдын ичинде ачыш керек да эми, мен закон боюнча. Негизи договор түзгөндөн кийин биринчи оплата 2-нчи айда жүрөт. Так что шашылбай деле ачсаңыз болот. Ал прям 2-нчи айда. Эң биринчи азыр сизге гражданско-правовой договор түзүш керек. И мен сиз айтып атасыз жолдошум таксист деп. Негизи таксисттерге дагы мына ушул айдын апрель айынан баштап милдеттүү түрдө гражданско-правовой договор түзгөнгө милдеттендирилген. Так что күйөөңүз да түзүш керек. Ал да түзүш керек турбайбы? Ошол мен ушул суроо болуп атат да, Мирлан байке, буну дагы мага кызык болуп атат да. Буларга баягы жакында самозанятый ачтырбадыбы? Анан мой налогтон акча налог төлөп атышат. Анан ошол ал мисалы трудовой договор аяктан берилбейт турбайбы? Анан регистрацияда уланбай калат экен да. Анан анда эмне үчүн налог төлөп жүрөт деген суроо болуп атат да менде. Ал мисалы үчүн обязательно регистрацияга тургузуп, ал Россия Федерация жана Яндекс Такси ал айтып атат. Ошол Яндекс Таксиден акча алып атышат булар, ошол экинден налог төлөш керек деп атат. Туура айтамбы? Регистрациясын булар өзүлөрү жасап алыш керек деп атат. Ошол үчүн ал баягы таксиден алган акчасы үчүн эле налог төлөш керек турбайбы? Ооба, конечно, ал канчада таксиден ошо күн көрүп жанаганча акча алып атат, андан налог төлөш керек. А регистрацияны өзү жасаш керек. Ага Кыргыз Республикасынын гражданы өзү милдеттүү регистрациясы. Ушул ГПХ кийин трудовойго жазылбайт да, налогду төлөп атпайсызбы? Алар баягы трудовойго жазылбайт, баягы эмеге катары кетпейт да, стаж катары кетпейт да бул, Вот бул стаж катары кетет, бирок налоговый жана пенсионный начисление деген бар. Пенсионныйга кетпейт. То есть 10 жыл иштеди деп неме чыгат мындай стажы. Бирок пенсиясын деген баягы минимальный менен чыгып калат да, потому что булар пенсионный неме төлөгөн жоксуңар силер. Пенсионный башат. Эгерде кааласаңар, кийин ошол экенин биз пенсияга да чыгабыз десеңиздер, пенсионный фондко барсаңыздар, жылына 34 миң сом бир жол төлөйт экенсиң да, бир жылда бир 34 миң сомдон төлөп коюп турсаң, кийин пенсияңа дагы накопление кошулат. Эми жанагыны так акырын түшүнбөй калдым да, ошо бир акыркы эмени түшүндүрүп берип коесузбу? Ошондо мен эми экөөбүз бир убакта ошол уведомление берет деп атасыз, ошол убакта барыш керек турбайбы МФЦга? Жок, сиз барбайсыз. Сиз барбайсыз. Уведомленияны хозяин жанагы орус эле барып берип коет. Түшүндүм анда. Чоң рахмат Мирлан айке. Рахмат. Бул листканатка жазып койдум, эгер жасасаңыз, бизге жооп жазып коюңуз. 675 суроо барбы? Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо бар эле. Регистрациям бүтүп калды эле да 3 айлыкча. Так. Анан 3 жолу тапшырдым, 3 жолу отказ келип туралды. Эмне деп? Отказ. Ошол жерде комментарийге чыгат го, эмне дейт? Чыкпады. Жазганы жок, отказ келип атат деп койду. 3 жолу тапшырдым. Мындай тууган да, сиз хозяиниңиздин жанагы ошол
регистрацияга жиберген кишинин именно госуслугиден жиберсе госуслугисине именно ошол себеби көрсөтүлүп комментарий келет. Ал жөн эле отказ келди деп койгонго акысы жок. Так что сиз айтыңыз, сен эгерде жиберсең ошол комментарийди мага жөнөт десеңиз, комментарий жөнөтсүн. Анан ошол экини окуп туруп анан айтпасаң азыр айта албайбыз. Уже өтүп кеткенине 23 күн болду. Эми тапшырганга болбойт да, чыгып келиш керек. Сиз тапшырганга 25 эмес, 1 күн өтүп кетсе болбойт. Так что сиз азыр границаны в срочном порядке барып, границаны кесип кайра келиңиз. Ошонто жат. Анан мен граница кылбай эле бирөтө эле Кыргызстанга 13-үндө билет алгам. Ошо барып келейин деп атам. Аэропорттон проблема болбойбу? Караш, проблема деле болбойт. Эптеп аэропортко жетип алыңыз. Аэропортко чейин милициялар сизди кармап кала турган болсо көчөдөн выдворение кылып депортация кылат. Эптеп жашынып жушунуп таксиге түшүп, эптеп аэропортко жетип, немеден өтүп кетиңиз. Аэропорттон текшербейт да? Аэропорттун ичинен деле текшерип калышы мүмкүн, эми эптеп ошо погран контролдон өтүп кетиңиз. Хорошо. Вот. Сүрөбөрсөм болобу? Ооба, бере бергиле. Бере бериңиз. Assalamualaikum Нурлан эке. Менде мына 3-август күнү мен загранпаспортду жоготуп алдым да. Анан эртесинде посольствого барып, мекенге кайтуу күбөлүгүн алдым эле. Аны алып үйгө келип, эртеси дагы мен загранпаспортум табылып калды кайра. Анан кайра посольствого келип, ушунда табылып калды паспортум десем, бул паспортуңуз жараксыз болуп калды дейт да. Ошо жараксыз болуп калабы чын эле? Аны кайра табылды деп ошол эки посольство тигиреки Минцифра деп коет, ошол экиге кайра маалымат берсин, ошол экинде паспорт кайра табылыптыр, жараксыздардын катарынан чыгарсын деп кайра жарактуу кылып коет аны. Эгер ошентип посольстводон бүтүрсө болот экен да? Ал посольство ошол экини отмена кылганга имеет право. Анан эгер жаңы паспорт тапшыра турган болсом, сиз айтып атасыз, азыр миграционныйды алмаштырыш керек деп атасыз го? Жок, миграционныйды жок, мен али сиз туура түшүнбөй калдыңыз. Миграционныйды алмаштырыштын эчтеке кажети жок. Сиздин регистрацияңыз барбы, негизи суроо барбы? Бар суроо. Сиз ошол посольстводон жаңы паспорт аласыз. Анан ошол жаңы паспорту алганда сизге справка берет. Мына эски баланча номерлуу паспорту жаңы баланча номерлуу паспортко алмаштырылды деген, орусча. Ошол справканы алып, жаңы паспортуңузду алып, өзүңүз регистрация болгон миграционный службага барасыз да, арыз жазасыз. Мына менин паспортум алмашты. Боореки эски миграционный картадагы бар данныйлар бар да, эски паспортуңуз данныйлар. Ошону буяка жаңы паспортко өткөзүп бергиле десеңиз, миграционный картаңыз менен регистрацияңызды жаңы паспортко өткөзүп берет. Мен хостелге койгон болчумун да. Хост эмне болгон күндө дагы регистрацияңыз базада болсо, ошол экени тигиреки жаңы паспортко өткөзүп берет. Миграционныйга барышым керек экен да? Миграционный службага. Аны паспорт алгандан кийин барасыз. Алгандан кийин. Түшүнүктүү. Рахмат. Так, ким Айка Шатунова бергиле. Андан кийин Нөлкүрт, андан кийин Гүлназ. Саламатсыз. Амансыз. Мирлан байке, мен берейин деген суроом буга чейин да сиздерге кайрылган элем регистрация боюнча. Так. Мен регистрациям деген 1 жылдык регистрациям базада жок экен да, билбей жүрө бериптирмин. Продленияга берген элем. Продленияга берсем, отказ келди да. 3 жолу мага документ жасайм деп алган байке 3 жолу тапшырсам 3 жолутан отказ келди деп ошондой дейт. Эми границага чыгып келейин дегем Кыргызстанга. Юристтерден консультация алдым эле, чтобы кирип келатканыңда проблема болбош үчүн гражданский правовой договор жасатып ал дейт да. Мен бул жерден бир хозяин менен сүйлөшүп адам таптым. Гражданский правовой договор жасатышка. Анан ал хозяин деген через ИП жасатсаң болот деп тиги юрист дагы мага ошондой консультация берди да, ошол жөнүндө сурайын дегем. ИП менен жасаткан жакшыбы же без ИП жасаткан жакшыбы? Айка, мен өткөндө эле сиз экөөбүз сүйлөшкөнбүз, ошол экинде эле айткам да. ИП менен жазатсаңыз, бул ИП менен жазаткан менен частный мындай физический лицо менен жазаткан экөөнүн айырмасы, ИП менен жазатсаңыз 6% налог төлөйсүз, физический лицо менен жазатсаңыз 4% налог төлөйсүз. Түшүндүңүзбү? Айырмасы ушунда. Анан, например, ошол ИПнын оквет дегени бар. То есть вид деятельности. Ал ИП эмнеге неметилген экен? Эгерде
сиз айтып атканыңыз Швеция болушту. Но эгерде тигиреки ИПнын оквети башка болсо, ал налоговыйдан разногласия чыгат. Эмнеге бул, например, таксисттерди караган оквети бар экен, ал эмнеге Швеция буяка Швеяны эмне алган деп мындай суроо жаралат. Ал ИПнын өзүнө, владелецине жаралат. Андан кийин сизге жаралат. Ошон үчүн вообще, чтобы проблем не было, физический лицо тараптан эле жасатып салгыла. Мисалы үчүн кишинин ИПси болсо, ал как ИПсына деле жасатса болот, немени гражданско-правовой договорду, и как частное лицо деле жасатса болот. Мен ошо юристтен консультация алсам, мага ошондой деп айтты да, лучше ИП тап деп, ошондой дегенден ИП таптым, ошону сизден дагы консультация алайын дегеним. ИПга жаза десеңиз, ИПга деле жаза беребиз, проблема жок. Просто налогду 6% налог төлөп каласыз, болду. Анан дагы бир суроо, Мирлан байке. Тиги ошол Юрус байке деген айтып атат да, сен деген эме законду буздуң, эми чыгып кетсең, кайра 1 айдан кийин кире албай каласың, кирсең 3 жылга депорт болосуң, 90 күн жүрүшүң керек Кыргызстанда дейт. Ошонун канча процент чындыгы бар? Негизи ошондой. Аны дагы айтканмын, эгерде сиз ошол эки гражданско-правовой договор жасап коюп, баардык уведомлениеңизди тапшыргандан кийин Кыргызстанга чыгып атканда просто ошо жанагы черный списоктон текшертип коюңуз. Эгерде сиз черный списокто болбосоңуз, Кыргызстанга чыгып кайра кире берсеңиз болот эжеке. Ал жерде мисалы үчүн кандайдыр бир федеральный миграционный службанын сотрудниги границада отуруп алып, сен эртерээк келип атып турсуң, сен 1 айдан кийин кел, 2 айдан кийин эч ким сизге токтотуп мындай неме бербейт. Түшүнүңүзбү? Сиздин гражданско-правовой договоруңуз уже уведомлениеңиз берилгенден кийин жана миграционный службага автоматически жана 90-го 180 деген статья бар. Эгерде сиз трудовой договор жок жүрсөңүз, кирбей калышыңыз мүмкүн, ыктымал деген статья. Бирок сиз гражданско-правовой договор жасатып коюп кетип атасыз да. То есть аныңыз бар. То есть сиз уже жана 90-го 180 деген правилага жатпай каласыз. Анан эми могу бир эфирден дагы мен угуп калдым да, ошо гражданский правовой договор бергенде кээ бир адамдарга отказ келет дейт да, ошол нерсе чынбы? Эми отказ гражданско-правовой договор өзү туура түзүлгөн болсо, федеральный миграционный службанын сотрудниктери өзүлөрүнүн эле баягы внутренний кандайдыр бир баягы черныйларды жаман көргөн, бир нацист немелер эле, ой мунуң жарабайт деп койбосо, калгандары 90% мына биз Кубат экөөбүз көп эле кишилерге жардам бердик. 2000-3000ге жакындап калды го. Ошонун ичинен 1-2 эле отказ болду. И то там ал отказдарын кыргыздар мындай кичине өзүлөрү законду билсе, мындай кичине тигиреки миграционный службанын сотрудниктери менен мындай бекемирээк сүйлөшүп алса, ошолор деле өтмөк. Анын почти биздики 90%, 98% өтөт. Ал гражданско-правовой договорду өткөзбөй койгонго миграционный службанын сотрудниктеринин акысы да жок. Ошондо гражданский правовой договорго тапшырып, налогумду төлөп туруп, андан кийин чыгышым керекпи? Налог деген через 1 айдан кийин төлөнөт дейби? Жок, сиз гражданско-правовой договорду түзүп, уведомлениясын берип, ошол эле кете бериңиз. Келип төлөйсүз налогун. Келип төлөйм, Ошондо тапшыргандан кийин черныйдан текшертишим керекпи? Ооба, тапшыргандан кийин тигиреки уведомление алып, сиз ошо билет алардын астында текшертиңиз, мен карап туруп, анан эгерде жакшы болсо айтам, жакшы экенсиң деп анан чыгып кете бересиз. Хорошо тогда. Рахмат чоң, Кубат байке.